Канткенде балаңыз сиздин сөзүңүздү туура кабыл алат. Үй бүлөдө баарлашуу жагымдуу болуш үчүн эмне кылыш керек? Саламатсыздарбы? Ушул суроолорго жооп алыш үчүн бүгүн сиздер менен бирге бала менен кантип баарлашуу керек жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Көпчүлүк ата энелер бала менен баарлашууда көп конфликтке барышат. Андан соң өздөрүн күнөөлүү сезишип, эмне кылаарын билишпей, психологдорго кайрылышат. Мындай учурда сиздерге мен билдирүү техникасы жардам берет. Мен билдирүү техникасы деген эмне? Мен билдирүү техникасы бул сиз өз сезимдериңиздерге, каалооңузга, эмоцияңызга, ойлоруңузга гана таянып, башка бирөөнү таарынтпай, күнөөлөбөй өзүңүздүн билдирүүңүз болуп саналат. Мен билдирүү техникасы бул мен, мени, мага деген сөздөрдөн гана башталат. Балким буга чейин сиз сен дагы кечигип келдиңби, сен дагы эки алып келдиңби, сен дагы телефондо олтурасыңбы деген билдирүүлөрдү көп жолу балдарыңызга айтсаңыз керек. Же мындай билдирүүлөрдү сизге балким бирөөлөр айтса керек. Кандай деп ойлойсуз? Мындай билдирүүлөрдүн ортосунда кандай жалпылык бар? Туура айтасыз. Мындай билдирүүлөрдүн баарында сен деген сөздөн башталат. Жана башка бул инсанды күнөөлөөдөн башталып жатат. Мындай билдирүүлөрдү балдарга айтканда бала өзүн кандай сезиши мүмкүн? Туура, кыжырланат, ачууланат жана өзүн коргоп баштайт. Андан соң начыканда конфликтке барышыңыздар мүмкүн. Мен билдирүү техникасын кантип жашоодо колдонсок болот? Мисалы, балаңыз мектептен дагы эки алып келди. Балким сиз буга чейин сен дагы эки алып келдиңби деп айтып жүргөн чыгарсыз. Эми мындан соң эң биринчи балаңыздын өзүнө эмес, анын кылган ишине же жүрүм турумуна басым жасаңыз. Кантип? Мисалы, сенин эки алып келгениң деп анын кылган ишин айтып өтүңүз. Экинчи, балаңыздын кылган жүрүм туруму сизде кандай эмоцияны жана сезимди жаратты? Мисалы, сенин эки алып келгениңди көргөндө мен аябай ачууландым же мен капа болдум деп өзүңүздүн эмоцияңызды айтып өтсөңүз болот. Ал эми үчүнчүсүндө болсо өзүңүздүн каалооңуз жөнүндө билдирип өтүңүз. Башкача айтканда, балаңыздын туура эмес жүрүм турумунун ордуна кандай жүрүм турум каалап жатасыз? Ошого басым жасап өтүңүз. Мисалы, мен ишенем сен эртең 5 алып келериңе деп өзүңүздүн каалооңузду айтып өтсөңүз болот. Жыйынтыктап айтканда, сен дагы эки алып келдиңби дегендин ордуна мен аябай капа болдум сенин эки алып келгениңди көрүп. Бирок мен сага ишенем, эртең сен 5 алып келериңе деп билдирсеңиз кандай деп ойлойсуз? Балаңызда кандай сезим жана эмоция пайда болушу мүмкүн? Албетте өзүнө болгон уялуу сезими жаралат, өзүн күнөөлүү сезет жана өзгөргөнгө аракет кылат. Түшүнөм, өз сезимдериңизди ар дайым билдирүү оңойго турбайт. Бирок өзүңүздү канчалык көбүрөөк машыктырсаңыз, балаңыз менен баарлашуу сизге көбүрөөк жагымдуу эмоцияларды тартуулайт. Келиңиз биргеликте машыгайлы. Балким сиз буга чейин сен телефонуңду колуңдан такыр түшүрбөй калдың деп балаңызга билдирип жүргөн чыгарсыз. Эми мындан соң мен сен телефонуңда көбүрөөк отурганын көрүп, бир аз ачууланып жатам, суранам. Телефонуңа эмес, окууңа көбүрөөк көңүл бурчу деп билдирсеңиз жакшыраак болот. Үйгө кеч келгениңди көрүп, мен бир аз тынчсыздандым, суранам, эртеңден баштап эртерээк келчи деп билдирсеңиз балаңызга жеткиликтүү болот. Бала менен баарлашууда эмнелерди айтууга болбойт? Эң биринчи өзүңүздүн эмоцияңызды жана сезимдериңизди билдирип, бирок ошол учурда баланы жемелөө же айыптоо менен коштолгон сүйлөшүүлөрдөн этият болушуңуз керек. Мисалы, мага сенин жүрүм турумуң такыр жакпайт деген билдирүү туура эмес. Экинчи, баланы манипуляциялоо да болбойт. Мисалы, эгер силер азыр уктабай койсоңор, мен силерге таарынам деген билдирүү туура эмес. Эмне себептен? Анткени сиздин эмоцияңыз жана сезимиңиз айкын болбой калды. Элестетиңиз, сиз аябай жумуштан чарчап келдиңиз. Ошол учурда уйкуңуз келип жатат. Балаңыз ал нерсени көрүп жатат. Бирок сиз балаңызды бул учурда алдап жатканга барабар болот. Бул учурда балаңыздан жөн гана сурануу жетиштүү болот. Балам, мен аябай чарчап турам, суранам, мен уктайынчы деп сурануу бул жетиштүү болот балага. Үчүнчүсү, сен билдирүүдөн толугу менен баш тартуу да болбойт. Кээде сен мага көп жардам бердиң, азаматсың деген билдирүүлөр да балага
жардам берет. Өз сезимдериңизди билдирүүнүн артыкчылыктарына бир аз токтолуп өтөлү. Эң биринчи, өзүңүздүн терс сезимдериңизди балага кантип таарынтпай тургандай кылып билдирүүнүн жолу болуп эсептелинет. Балдар менен ата эненин ортосунда жакындашуу пайда болот. Балада менин апам да көрсө таарынат турбайбы, капаланат турбайбы, ачууланат турбайбы деп бала өзүнүн апасын жакшы таанып билип калат. Балдар да өз сезимдерин билдирүүнү үйрөнүшөт. Алар да кийин баарлашууда мен капаландым, мен ачууланып жатам деп өзүнүн билдирүүлөрүн, сезимдерин ачык айкын айтып калышат. Эң акыркысы болуп, балдар тезирээк чечим чыгарууга сиздин сезимдериңиз жардам берет. Сиз өзүңүздүн сезимиңиз менен бөлүшүп жатканда балада тезирээк чечим чыгарууга шарт түзүп бере аласыз. Жыйынтыктап айтканда, мен билдирүү техникасы сиздин сөзүңүздү туура кабыл алууга жана конфликтти алдын алууга чоң жардам берет. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.